Урматтуу Алмаз Акунжанович, жер маселеси боюнча мага көп кишилер кайрылып атат. Мисалы алсак, Ала-Мүдүн району боюнча айыл аймактардын башчылары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары жер маселеси боюнча көп суроо берип атат да. Анткени 1000ге жакын жергиликтүү тургандар үй салган жер тилкесин алууга кезектеп турушат да. Ошол себептен жергиликтүү депутаттар элдин сөзүн сүйлөп баштаганда бийлик башка ыкмага өттү дейт да. Мисалга алсак, Таштөбө айылындагы 32 гектар жерди кескилеп ар кандай курулушка берилип жатат. Тургундар ошо суроону көтөрсө, башка жакка ооп кетип атат да. Өкмөттүн балансында деп жооп айтып атат. Туура жер де-юре айыл өкмөтүндө болгону менен фактически башка мамлекеттик түзүмдөгү кызматкерлер ээлик кылып жашап калышат экен. Байтик айылында мисалы 27 гектар бар, элге бериле турган. Аны бизге бербей, сары майдай сактап отурушат дейт. Эмитен айтып жерибизди алып коюшпасын деп көзөмөлгө алып коюңуздар деп суранып атат. Ошондой эле картина Бешкүнгөй айылында.